Саламатсыздарбы? Биздин Келди сүйлөшөлү долбоорубуздун көрөрмандары. Бүгүн бизде кезектеги коногубуз Мээрхан Козбекова атындагы орто мектебинде 25 жылдан бери математика мугалими болуп эмгектенип келе жаткан, учурда социалдык педагогдун кызматын аркалаган Садыкова Айда эже менен болгон маегибизди баштап алсак. Саламатсызбы эже? Саламатсыздарбы? Мээрге ийгилик ушул сүйлөшөлү деген долбоорду ачканыңарга эмнегедир ушул бул да кеч эмес, бирок мындан дагы эрте башталса ушул биздин элесибизде биз менен чогуу иштеген дагы бир талай адам калмак экен деген ойдо боло берем да ушул көргөн сайын. Рахмат Айда эжеке. Ошол эң биринчи эле сиздин баягы жан дүйнөңүздү, иштеген эмгектериңизди сүйлөшөрдөн мурун ушу эжекенин балалык чагына бир келели да. Ошо балалык чак дегенде сизге эмне биринчи ойго түшөт? Мен өзүм ушул төркүн үйүндө айтабыз го Кыргызда. Ушул Ак Жардан Эшпото деген урундун болуп, Таласта туруп, ушул чоң аталарыбыз, туугандары туруп калгандыктан ушул Таласта өсүп төрөлүп ошол жакта өскөнбүз. Бала чагым көбүнчө мал баккандыктан Сусамыр жайлоосу, Кемкол өрөөнү, ушул Талас шаарындагы ушул нерселер да эсимде. Дайыма азыр дагы деп ойлоп отуруп, Бишкекке барып келген сайын эсте түшөт да, жана өтүп жаткан дайыма ностальгия болом да ошо. Сусамырдын ички жайлоосунун кереметин бул бир көргөн адамдар да эле көрөт да, көп учурда адамдар сүт ичкенге, конокко барып мындай эл отурукташып калганда барат да, анан биз эме учурда барчубуз да, ушул эрте жайдын башында барчубуз. Ошол учурдагы бул жайлоонун көркү башкача да, аны мындай айтканда көргөн да адам бар, көрбөгөн да. Тоодун беттеринин баары бир жери кызыл, бир жери ак, бир жери сары, гүлдөр оролгон, анан чөптөрүнүн жыты, анан тоонун бети эле чуркап барып эле ышкын терген эмелер да, ышкын өскөн, эле боо кылып ышкын алып келип ушундай чоң керемет жерлер да. Ошо Кемкол өрөөнү дагы көп эсимде калган. Ошол бир туугандарым менен, беш бир тууганбыз биз. Кыз, эркек 5 кыз, анан көп ушу Кемкол өрөөнүндө эстейбиз да, эмнегедир ал убакта биздин жаш бала кезибизде машина жок экен, автобустар бир чандак атташкан да, анан кээ бир күндөрү ушул ата бабабызга барып келген артыбыздан ооба машина келип калат го, бизди салып кетет го деп отуруп, ушу Кемколдон Таласка чейин жөө келип калчубуз да. Анан ошол бизге оор болчу эмес экен азыркы ойлосом. Кайра эле кийинки базар күндөрү кайра эле бара берчүбүз да. Ошондогу күндөр, туугандарым көп бир тууган болгондуктан могункулар уулуусун кичүүсү бакча эле го. Анан кийин эжемдер айтып берет да, сен чекеңди ушалып койсоң эле ууктай берчүбүсүң депчи. Тамашалап күлүп калам, мен демек силер уйкучу кылган экенсиңер депчи. Ошондой 6-мектепте жакшы окуган окуучулардын бири болчумун. Көп жылдары ушул класском болуп, жогорку класс болгондо ушу мектептин активист окуучуларынын бири болуп жүрчүмүн. Кийин Кыргыз техникалык университети политехникалык ошол университетти тапшырып, анан жумуш курганына байланыштуу Талас университетине ушу математика анан ийгиликтүү иштеп келатам азыркыга чейин ушул бир эле мектепте. Эң сонун эже.
башында балга кайрылып өтпөдүкпү? Үй бүлөдө өзүңүздүн азыркы учурда адамдык сапаттар болот го. Өзүңүздө кайсы сапаттарды көбүрөөк кайсыны санап аласыз? Өзүңүздү апаңызга окшош турасызбы же апаңызга көбүрөөкпү? Бала деген негизи бир атанын же апаныкын албайт окшойт. Бул 7 атага чейин деле ала берет. Анан өзүмдүн ушул атамдын мындай тамашалуулугу, мындай адамдарга бир аз катуураак сүйлөгөндүгү, мындай жерлерим бар. Анан кийин апамдын ак көңүлдүгү бар. Көңүл адам. Анан кийин ошо атам бетке айткан адам болчу. Анан мен дагы ошол сапатым бар. Ал сапат кээ бир кезде пайдасын тийгизсе, көп учурда зыяны тийип калат калган учурлар болот, э? Анан атам өзү уста адам болчу. Атам өтүп кеткен. Кийин ошо устачылык ушул бар бир туугандарымда калды да көп. Эр чапчы, камчы камчы жасаган, мындай апам экөөбүз саба, чанач деген нерселерди бүт ыштаганына чейин өздөрү жасашчу. Ыштагандары бир эме башкача. Ошол бир отчок болот. Жерди эме казып, ошонун ичине от жагат. Анан ошону тешип барып, дагы бир жерге мындай уродой кылып калат да. Анан ошого даяр сабаларды эме кылат да, илишип, анан канча күн ушул көп күн эметишер эле да. Чанач, азыр ойлоп көрсөм, бул чанач, саба тигүү деле бул кыргыз элиндеги өтө эме мындай кол өнөрчүлүгүнүн өтө өнүккөндүгү деп ойлойм да. Анткени ошол териден эле анан мынтип тиккенден кийин ошо бир тамчы суу акпаган бир касиетке ээ да. Ошону апам өзү тикчү да. Анан көп адамдарга берчи ошол саба эмелердичи. Анан кийин түйшүгү өтө көп эме болчу. Анан атам өзү тери иштеткен адам болчу. Ушул торпоктун, уйдун терилерин иштетчү эле. Анан ошону иштеткен жыгачтарды дагы жанагындай эмне деп коебуз, азыр мындай аталыштарын да унутуп калдык. Ошол мындай ийилегендерин биз жардам берчүбүз да. Анан ошол нерселерди бүт өзү жазачу да. Анан эме кашык менен эме өрдүрүп эме жип чыйратчу элек. Бээ байлаган аркандардычы алыска чейин жанагы жыгач кашык деп коечу элебиз го. Ошондойлор менен эле узакка чейин туруп алып, көпкө чейин айлантып, анан бирдей эмеде тарттырып, эгер бирөөсү эле жай тартып калса, ал аркан уже болбой калат да. Ошон үчүн көп ошондой иштерге да аралашкан. Ошол эме узчулугум бар деп ойлойм, бирок колдонгон жокмун да ушул узчулукту. Анан апам курак курайт, мурунку аял затында ушул нерселер бар эле. Сөз аял заты сайма сайыш керек дегенчи, туш-кисть өзү жазачу, шырдак, алагиз. Жай менен эле биздин жайыбыз эмнегедир ошо шырдак, алагиз, анан жүнтүк май деген менен өтчү да балалыгыбыз. Анан кээ бир үй бүлөлөрдөн эме кымыз байлаша, бээ байлашат, кымыз жашып, үйдөн адам тынбайт. Анан мынтип ойлой беребиз да, кээ бир үйлөрдө жана бээ байлап алган, кийиз жазып алган тиги кошуналарыбыздын ушулардын кыздарына бир жыр калса депчи, булар эмне кылышат депчи, кандай жыр көрсө ошо ушундай жазалган үйдө береке болчу экен да. Ошон үчүн көп адамдар келишкен нерселер бар менде деле, туугандар сыяктуу эле. Бирок ошону көп эмнегедир колдонбойм да. Анан ошол азыр айтып аткан ошо ата энем узчулук менен, кол өнөрчүлүк менен алектенчү деп атпайсызбы? Ошолордун дагы бир сапаттары же болбосо ошолордун кылган нерсеси менен улап кеттим деп эмнесин айта аласыз? Ушу калтырбай мен ошо ата энемден улап кеттим депчи. Улаганга аракет кылып атам. Ошол белдемчилерди апам өзү тикчи негизи үйдөчү. Анан кийин керме сайманы улаганга аракет кылып атам. Анан мен ушу керме сайманы апам ушу жасаганын көрбөпмүн, болгону жана бир крестик саймаларды сайчу эмес, бирок ошондой сайчу да. Анан кийин мен кийиз дүйнө деген
ушул Бишкектен курска окуп келдим, анан келип анан ушинтип мен белдемчиктикке эмени улуттук эмеде, наркта улуттук эмеде кол менен машинанын жардамысыз окуп белдемчиктикке үйрөнүп анан керме сайым анан үйрөнүп келдим десем, апам үмүт өтпөй калып керме сайым мен деле билчүмүн депчи, а мен болсо шакегимди сатып бир атайын шакегим, чоң шакегим бар болчу, ошону сатып анан ошону 8.000 окуп келгем да. Анан апам күлүп атпайбы, мен ал серик керме депчи. Апаңыз эле окута алмак экен да. Колдо жок, эме Колдо колдого бар. алып баркы жок деп ошо. Сонун эже. Мурунку муундагы адамдардын өнөрлөрүн айтып өттүңүзбү? Азыркы учурда айд эженичи жаш муундар менен эмне байланыштырып турат? Жаш муундар менен эмне байланыштырат? Негизи азыр муундар арасында чоң ажырым болуп атпайлыбы? Анан кийин көз ушул караштар менин билимим бир аз жакындатат окшойт ушул жаштаргачы. Анткени ушул курстарга көбүрөөк онлайн курстарды окуганга аракет кылам көбүнчө. Мындай оффлайн курстарга барып турабыз. Мына мотивационный китептер дагы ушул азыркы жаштардын көз карашы менен, азыркы жаштардын ойлоосу менен эме толук ойлоно албасак да, бирок ошолорго жакындатат экен да. Анан кийин азыркы жаштарга жакындатканы мен өтө жаштарды мындай критикалабай калдым да. Бир 5 жыл мурунку айда эмнегедир эмнеге ушинтет деген бир суроо бар болчу. Булар эмнеге минтиш керек, эмне үчүн улууларды уга бербеши керек, эмне үчүн айткан нерсени кылбашы керек деген нерсе турса, билим деген бул баары бир пайдасын тийгизет да. Азыр өтө бул жаштардын ою, азыркы жаштардын көз карашы деген нерсе менен ошол мени жакындатат окшойт да. Жакшы, ошо муундар жөнүндө сөз болгондо, биз азыр ушу кайсы муунду окутуп атырк да, мисалы альфа муундар төрөлдү дешип атышат. Ошол ортосундагы бир кайсы муун менен иштеш өтө мындай оор болуп кетет да азыр соцпедагог эмгектенип келесиздер. Анан кайсы муун өтө мындай сөзгө келбеген, ошолор менен иштеш мен үчүн өтө оор деп эсептейсиз да. Жана илгери айтчу эмеспи эле, 100 жылда жер жаңы, 50 жылда эл жаңы депчи. Азыр 50 жылды күтпөйт да заман. Азыр ага чейин эле бир 20 жыл, 15 жылда ошо муундар алмашып турат да. Бул эми техниканын өнүгүүсү окшойт бир чети. Анан бир чети бул адамдар, дүйнө жүзүндөгү адамдар азыр мындай миграциянын негизинде мындай аралашуу болуп атпайбы? Мурун Америкага барган кийин Америкага барып иштеген бул өтө чанда адам болчу. Азыр канча кыргыз Америкага барып атат, канча кыргыз Японияга барып атат. Мындай дүйнөнү кыдырып, бул эме ошол дагы муундардын алмашуусун тездетип атат окшойт да. Анан мен ойлойм, ушул азыр альфа муунун окутуп атабыз деп, азыр жаңы окууга келгендер 2011ден баштап бул альфа мууну деп окуйбуз да. Анан кийин муундардын мага азыр иштеп, ушул соцпедагог болуп иштеп жаткандыгымдын эмеси ушул союз учурунан, союз тараган учурдагы муундар атаал да. Азыр ошолор ата эне болуп турушуп атат да. Анан союз учурунда булар ошо кыйналган жашоо, мындай жетпеген жашоо көбүнчөчү эл эмне кылаарын билбеген учур болуп көбүрөөк эл кыйналып калды да. Анан ушул муундагы адамдардын басымдуу көпчүлүгү бул материалдык байлыкка басым жасаган адамдар да. Анан ошол материалдык байлыкка маани беришет. Анан ошонун балдарын биз азыр учурда окутуп атабыз да. Анан кийин көп учурда ушулар миграцияда жүрүшүп атат. Өзүнүн ошолор менен иштеш оорураак да. Анткени ошондой адамдар дагы ушул балдарын тарбиялоодо мындай кыйынчылыкты көбүрөөк тартышып атат да. Мисалы биздин учурда деген биздин ата энелерибиз айткан нерсени аткарып, мындай
уят деген улууну улуулатташ керек, кичүүгө ызат көрсөтүш керек, анан эл эмне дейт деген бул нерсе бизде бар болчу да. Анан азыр ошол тарагандагы муундар менен азыркы балдарынын ажырымы мындай көбүрөөк билинет да. Бала менен иштөө эмес, алардын ата энеси менен иштөө оорураак да бул учурда. Анан биз азыр альфа муунду окутуп атабыз баштадык да. Анан буларды ошо тубаса миллионерлер деп коюшат, айнек муундар деп коюшат. Булар төрөлгөндө эле ошо планшет менен, интернет менен төрөлүшөт да, мындай бар. Анан бир байлаган нерсе бар да, ата энеге байланабыз, үй-бүлөгө да байланабыз, бир жака көчүп жашасак делечи, журтумду кантип таштайм, атам жашаган жерди кантип таштайм депчи, болсо баламды кантип таштайм деген бизден улуу муундарда да ушул нерсе бар да. Азыркы могу Z мууну менен ушу альфа муунунда ушул байлоо нерсеси жок. Булар ата энесинен тышкары деле барып, мисалы Америкага деле жеңил жашап кетишет. Башка өлкөгө барып деле мындай жеңил жашап, мындай Кыргызстанда ушу тууганым калды же болбосо ата энем калды дешпейт да, мындай көнүп кетишет да. Учурда азыр соцпедагог болуп эмгектенип келатканыңызга көп эле жыл болуптур да. 13 жылдан ашып калса керек. 13 жылдан бери сизди эмне кармады же? Мени мектептеги бул жаштар менен аралашуу деле кармады окшойт бир чети. Анан кийин эң негизгиси күлүп калабыз го, жана математиктердин сааты аз эме депчи, саат жетпейт, анан ошон үчүн жүрөбүз депчи. Анан эгер аябай тажаткан жумуш болсо, мен аз сааттагы математика мугалими болуп деле иштей бермекмин да. Анан булар үй-бүлө менен иштешүү, математика мугалими болуп биз окуучулар менен анан коллективибиз менен иштесек, социалдык педагог катары биз баардык тармак менен иштешебиз да. Госорган менен иштешебиз, медицина кызматкерлери менен иштешебиз, укук коргоочулар менен иштешебиз, ата эне менен иштешебиз, окуучулар менен, анан жетекчилер менен иштешебиз. Анан кийин ушул көп тармактуулугу кармады окшойт да. Ошо өзүңүз башта айтып калдыңыз, көп тармактуу ата эне, бала ар кандай кесипкөй инсандар менен иштешебиз депчи. Эң чоң проблема азыркы учурда бизде эмне? Жаш балдар менен иштешүүдө. Эң чоң көйгөй бул ата эне менен балдардын ошо пикиргешпестиги да. Эки башкача ойлонуусу. Анткени мындай толук эле үй-бүлөлөрдү карасак, балдарынды тарбиялоо оор деп мындай даттанган ата эне көп да. Анан демек үй-бүлөдө тарбиялоо оор болуп атса, алар мектепке келгенде бизге андан да оор да. Коомду тарбиялоо. Анткени ата энени дагы баланын ою ушундай деп ата энени да көндүрүү кыйын, мисалы бизгечи. Анан кийин ушу үй-бүлөнүн ажырымы дагы оор. Азыркы учурда көп үй-бүлөлөр ушу эки тарапта жашашып, анан буну дагы бала жүрөгү менен кабыл алгандай оор да. Бул нерселер негизги көйгөйлөр, ошо эме кээде жаш эжекелерден бир суроо болуп калат да, ошол суроону бербесем болот эле. Айда эжекке бир караса ошо кыздар кыймылы азыр Кыргызстан боюнча Талас областындагы кыздар кыймылынын координатору, тынчтыктуулуктардын Талас областы боюнча ментор болуп иштеп келет эжеке. Анан бир караса мектепте дейт, бир караса келбеген окуучу менен иштеп аткан дейт, бир караса милициялар менен жүргөнү, бир караса ата эне менен. Ошого каяктан энергия алат болот экен?
Эми бардык эле адамдардай эле эми энергия деле ашып ташып турган жок, керүүбүздө түгөнөт. Анан кийин негизи тегерегинде адамдардан энергия көбүрөөк алабыз окшойт. Иштешкен адамдар жакшы колдоп алса, кылып турса, окуучуларың бир жакшы жетишкендикке жетип турса, андан тышкары энергияны эми мындай карап турсаң, бул энергия деп атпайлыбы биз. Демек бул жакшы маанай да. Анан жакшы маанайды бүт жерден деле алсак болот экен. Мисалы абысындар менен чогулабыз. Андай отуруш, мындай Кыргызда абысынсыз нерсе болбойт. Абысындар менен отурганда дагы, абысындар менен жумуш кылганда ал өзүнчө бир жакшы эргүү да. Анан кийин бийлегенди өзүм жакшы көрдүм. Жакшы саналаштар менен бийлеп келгенде андан эс алам. Жакшы адамдар менен сүйлөшкөндө энергия алам. Анан досторубуз бар, жолдошумдун достору, өзүмдүн досторум. Алар менен да бир кир жаз бир киного кирип келсек, жакшы жерден чай ичип келсек, ошонун баардыгы эле энергия. Анан эми жакшы нерсени көрө билсең, ошол энергия тартуулай берет. Анан балдарыңдын деле жакшы жүргөнү, туугандарың аман эсендиги, анан мындай кайрат болот бул ата-энеңдин баардыгы. Азыр апам бар, Кудайга шүгүр. Анын эсендиги, энергия да. Ооба, иштеш керек дагы. кайын жуурт деген бар, алардын жакшы сөздөрү, баардыгы энергия жакшы. Кыздар кыймылына кантип келип калгансыздар же? Кыздар федерациясына. Кыздар кыймылына биз ошо Жанартта 2002 лагерь окутуу болупту. Ошого ошого эле соцпедагог катары чакырылып барганбыз. Ошол жерде 2 күндүк кыздардын укугун өздөрүнө таанытуу максатында кыздарды тең тренерликке даярдап келгенбиз. Ошондо Белова ошондон кошулдук да. Анын максаты ушул болчу: кыздарды өнүктүрүү, ар тарапты өнүктүрүү, анан өздөрүнүн укугун көрбөй билүүнү үйрөтүү, кыздардын лидерлигин колдоо, ушул максатта уюшулган нерсе болчу. Анан кийин ошону таратып келгенге аракет кылабыз учурда. Анан дайыма ошол кыймылың кайсы тренингке өтпөйлү, дайыма айтам да мен кыздарга. Бул кыздардын укугу деп эле биз укук менен өзүмчүлдүктү мындай аралаштырбайлы депчи. Кыргыздар дайыма кыздарды баалап, барктап, кыздын өзүнүн орду эмеде төрдө да коет. Кыздардын үйүнө барганда дайыма төрдө. Төркүн барабыз төрдө. Жанагы мурунку кыздардын чачын жада калса, чачын көрсөтпөй, чач учтуктарды чач жабуулар менен кармап жүргөн өзүн эле эмес, ошо чачынын бир кыл чачын барктаган эл да. Анан кийин дайыма айтып келебиз, ошо кыздар укук менен өзүмчүлдүктү аралаштырбагыла депчи. Кыргыз кызынын сапатын дайыма алып жүрүш керек депчи. Эми бизде коом угат, коом көрөт деген нерседе да болушубуз керек. Азыр көп азыр коучтар жана психологдор өзүмчүлдүккө аябай үндөп келишип атпайбы? Мында өтө терс жактары көп да. Албетте сен зомбулук көрсөтүп атса, анда сен жок дегенди билишиң керек. Анан билимге келгенде жок, биз эми баары бир деле ата-эне, бир тууган дегендин дагы көз карашында дагы болушубуз керек да. Жакшы, ошол кыздар кыймыл жөнүндө сөз
кабатов анан ушуну да айтып кетпесек болбойт да. Мына былтыр ушу мектепке 80.000 сом байга алып келди элек. Быйыл 150.000 сом. Ошол алдыда дагы кандай пландар бар. Баарына эле кызык болот деп экен. Ушу 150.000 сомду эмне кылышат болот экен дегенчи. Кайсыл жактан угуп келипсиздер ошо 150.000 сом билбегендер да бар да. Ооба биз ошо Кыргызстан кыздар кыймылынын бул башкы жетекчилиги бул Бишкекте жайгашат. Анан жылына ушул баардык республикадан мектептерге ушул 60 күндүк марафон, кыздарды коргоо марафонун эметишет, уюштурушат. Андан кийин ошол 60 күндүктө биз аябай тынбай иштейбиз да. Колубуздан келген кыздардын өнөрүн көрсөткөнгө аракет кылабыз. Тең тренер кыздарды даярдайбыз. Тең тренер кыздарыбыз бар болсо аларды улуттук тренер деген төш белгини алып калганга, аларды улам элге тренерлигин жайылтканга аракет кылабыз. Мындай да. Анан ошол быйыл да ошо 100дөй мектеп катышты ошол эмеге конкурска. Андан кийин республика боюнча ошонун ушул мыкты иш көрсөткөнү деп биздин мектеп табылып, Кулубекова кыздар кеңеши деп чыгып келет биздин кыздар. Андан кийин жакшы ийгиликтерге жетишип анан 150. Анан буюрса аны эмнеге коротобуз? Ал эми азырынча сыр болуп турсун. Анан баардыгын даярдап, азыр упаковка кылып аткан кезибиз. Ал 150.000ди ар бирин бөлүштүрүп, дагы ата-энелерди чакырып, анткени бул жерде мугалим эжекелердин бектери чоң, өзгөчө. Мен айтат элем, ушу мектеп директорубуздун ушу мээнети чоң, улуу эжекелерин деп бизди колдоп келген ушул Анара деген эжекебиз бар. Мугалимдердин санын толуктайт. Анан Эркайым, Анара өзү. Андан кийин Айжамал деген эжекелерибиз бар. Анан дагы жаштар, аны айтып берсек көп да. Анан кийин ушул эжекелер биздин Жылдыз экөөбүздүн ишибизди колдоп, коштоп тургандыктан ушул иштин жыйынтыгы болду да. Анан ошонун баардыгын сүйүнчүлөйбүз да, көрсөтүп, эч кимди тартпаганга аракет кылып атабыз. Ал сюрприз боюнча туруп турсун. Буюрса эже сюрпризтерди биз ар дайым күтөбүз. Сиздердей ушундай мугалимдер менен сыйлыктанабыз. Республикалык деңгээлде ушундай байгелүү орундарды алганыңыздарга чын жүрөктөн куттуктап, келечекте буюрса бул токтобосун, уланып, дайыма ушундай биздин мектебибиздин атын алдыга чыгарган иштерди кылып жүрүшүңүздөргө биз тилектешпиз. Ошо башында айтып калдык, кыздар федерациясы депчи, мында кыздардын укугун өздөрүнө алып жүрүүн окутабыз депчи. Бул жака келип атканда да сизде максат болгон да, кыздардын укугун үйрөтөлү депчи. Ошондо Айдеженин убагында өзүнүн укугу бузулганбы? Эгерде азыркы көз караш менен карай турган болсок, албетте биздин укугубуз бузулган деп кабыл алмакпыз. Анан мен турмуш курган учурда бул мындай нормалдуу көрүнүш болчу да. Мисалы карап турсаң, мен апамды деле ушинтип ала ачып, жакшы үй бүлөнү курду. Эжелеримди деле ала ачкан, анан кошуналарыбыз деле ала ачып келип келчи. Биз ошол жерге кичинекей кыз болуп ала качып анан ыйлап отурбай ушинтип атса, биз кино көргөндөй болуп баары жабылып тим эле чуркап барып көрчүбүз да. Анан кийин мындай ошол биз өзүбүз ошолорду көрө берип, келин ушинтип келет турбайбы деген Норма болуп калган да. сиңип калган да. Келин ушинтип келет экен деген нерсечи. Анан чанда болчу. Мен мисалы өзүмдүн жашоомдо